Бир ай мурун накта Корей үйлөнүн тоюна барып келген элек, эми болсо Корей кыргыз үйлөнүн тоюна барып келдик. Күйөө бала жак Кореядан, биз Айсулуу курбубуз жактан кыргыз куда тараптан бардык. Негизи үйлөнүн той Корей форматында болду, бирок экинчи бөлүгү кыргызча дагы болуп кетти. Той өткөн жерге чейин метро станциядан автобустар күтүп алып жеткиришти. Биринчи Корей тойлорундагыдай эле болуп, конверттерге кошумчабызды берип, атыбызды журналга жазып, тамактанууга браслет алдык. Бул маараке ачык асмандын алдында өттү. Сонун декорация, жубайларга каалоо тилектерди жазып кетчү альбом дагы болду. Биринчи күйөө баланын ата-энеси чыгышты. Анан күйөө бала Гужумпёнун ырдына чыкты. Анан атасы кызын чыгарды. Эң баарынан мага Айсулуунун атасынын каалоо тилек айтканы жакты. Ассаламу алейкум. Кушубак кечиңиздер менен Кыргыз элинен Корея элине жалындуу ысык салам. Урматтуу кудагыйлар, той кут болсун. Өзүмдүн атамды элестетип ыйлап да калдым. Кызым, сен биздин көз нурубуз элең. Бүгүн сени башка элге, башка үй бүлөгө узатып жатам. Анан баягы Корей үйлөнүү тоюндагыдай эле болуп, церемониясы болду. Бири-бирине жүгүнмөй, ата-энесине жүгүнмөй, жалпы сүрөткө түшмөй жана шведский стол форматындагы тамактанмай. Менюда толтура ар кандай тамактар, салаттар, десерттер. Тамактанып жатканда жаш жубайлар ата-энелери менен ар бир столго барып учурашып жүрүштү. Корей тою 4-төн 5ке чейин болду дагы, анан 5-тен 7ге чейин диджей менен дискотека болду. Бир эле жери диджейге 3-4 жолу барып биздин кыргыз ырларынан койдуртайын десем такыр болбой койду. Жалаң англисче, корейче ырларды коюп флешкасынан. Анысына карабай мен Корей эжеке менен өзүбүздүн тойлорубуздагыдай болуп эле антракт кылып кеттим. Ошентип кайра автобус менен метрого чейин бекер жеткирүү болду дагы үйгө жөнөдүк. Биз буга чейин барып келген Корей тоюна караганда, бунусунда Айсулуу Кыргызстандан болгон үчүн тою узунураак жана аябай шаңдуу болуп өттү.